Ошону келечектен сиз бизнес алдыңыз да. Акшында айына 40 мыңдан төлөп атып, уже ремонт кылып жашап болсо дагы 1 жыл 2 жыл төлөйсүз дагы платаны, туурабы? Ичинен жашап. 1-2 жыл төлөйм, 1 жыл төлөйм. 1 жыл төлөйсүз. Эмки айда, ал точно 1 жыл төлөйт экенмин. Эмки айдын июнунда туулган күнүм болот да. Болду бүтөм, Кудай кааласа. Болду, үй сиздики. Үй меники болот, болду. Каласаңыз сатасыз, каласаңыз сатам, каласам отурам. Ошол. Бирок баягы алган жери элге кызык да. Алгандачы. Булар адамдар айтат да, биз үй ала албайбыз, ала албай атабыз, үмүт үзүп койгон да. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Кандай дейсиң? Кандай кеңеш бересиз? Ошо баягы үй албайм деп үмүтүн үзүп койгондар бар да. Ой, по-моему, мен мисалга мына 1-2 компанияларды көрүп атам да. Телевидениеден көрсөтүп атат, жалган эле баягы 5%сыз тиги бул деп, Ихласта бирдекеге деген компаниялар чыгып атат, билбейм. Баягы эмезден аз, ал бул деп. Билбейм, мен аларды көрүп, наоборот, анчалык аларга деле ишенбей калдым. Ага караганда кутка 100% ишенсе болот да. Мен лично өзүм баягы случайно келип туруп баягы соучастник болуп калдым да, мына силердин активный эмеңер болуп, Кудайга шүгүр. Өзүмүн эң главный договордогу милдетимди аткарып атам мен негизги. Договордогу милдет аткаруу керек го. Договор дороже денег деп коет орустар, туурабы? Эми договор кандай? Эми болот эми бир аз. Эми ошого кичине шанс берип аткандарга да сүйүнүп атпаймынбы, рахмат деп. Ошол биз айрыкча кыргызчылыкта бир аз колдон келишинче колдонуңар, ошол силердин колдооңор. Ошого рахмат дейбиз. Анан баягы жок, куттандай, мындай деп сомнение кылгандарга мен өзүнчө ойлойм, сомнение кыла турган компания эмес деп эсептейм. Ошо Кудайга шүгүр 100% баягы карпайым эл катары мен кутту 100% колдой келет, чейин башка азыр чыгып аткан баягы компанияларга караганда. Мына кабинети болсо бар. Кебилери бар, кайсы жерде турганын өздөрү да билбейт, кайерде салып аткандарын билбейт, туурабыз да? Анан кийин мындай салып атабыз дейт, тиги дейт, бу дейт. А силер бизге барып туруп көрсөттүңөр кайерде курулуп атканын, өз көзүбүз менен көрдүк. Биз мисалга ошо фундаментин куюп атканда бардык да, барып, туурабы? Ооба, туура. Фундаментин куюп атканда барып көрүп, арадан 2-3 айдан кийин дагы барып текшердик өзүбүз. Барсак, адамдар уже фундаментин куюп, уже эме дуалын тургузуп атат. Анан таң да. Кой өзү ишенбей ушундай болдук да. Анан 2-3 айдан кийин барып туруп, өзүбүз менен көргөндөн кантип ишенбейсиң? 1 жыл өткөндөн карасаң уже туруп калыптыр. Анан кантип ишенбейсиң? Мына эч кантип өтпөстөн мына колубузга күлүштү алдык. Мына ремонтун кылып атабыз. Убагында договордун негизинде төлөп атабыз. Анан дагы эмне андан ашыкча, дагы эмне керек? Ушул да эми. Анан азыр компаниялар көрүп атабыз, кээ бир акчаны вложение кылып туруп, аны аерден аласың, бу жерден аласың деп туруп, аны ала албастан 2 жылда, 3 жылда акчасынан жок. Же баягы квартира жок. Кудайга шүгүр, андай эмес. Мисалга мына именно компаниялардан мен ушунчалык катуу ыраазы болдум. Ошонун эсебинен дагы балдардын бирөөнө жок дегенде 1-2 комнаталуу да квартира алып берсемби деген ойдомун. Ушул колдон келсе 3-4 комнаталуу квартира алайын деген ниетим бар. Чындыгында. Ошол. Алла дагы бир жолу ыраазы болсун силерге. Ишиңерге ийгилик. Рахмат сизге. Аман бол, тынч бол.